Москвадагы журтташтарга жарыя, алыстагы мекендештер, сиздер үчүн Айдын клиникасы каалгасын ачты. Дареги текстильщик метросу, Люблинская көчөсү 17, 3 корпус. Медициналык борбордо стоматология күнү-түнү иштейт. Ал эми терапия, гинекология, урология бөлүмдөрү, балдарды сүннөткө отургузуу, анализ тапшыруу, УЗИ. Саат 9-дан 21:00-гө чейин жума бою дем алышсыз кызмат көрсөтөт. Айдын заманбап жабдууларды орнотуп, тажрыйбалуу такшалган дарыгерлерди гана ишке алган. Улукбектин катталуучуларына атайын акция. Клиниканын стоматологиясында рентген жана консультация акысыз. Ишемби жана жекшемби күндөрү тиш жолуу бекер. Ишемби күнү гинекологтун, жекшемби күнү терапевттин кабыл алуулары акысыз. Айдент. Ооруга асыл мекендеш. Москвадан Кыргызстанга тез арада жүк жеткизиш керекпи? Бул ишти адиске тапшырып, аманаттан кам санабаңыз. 1 килограммдан бир нече тоннага чейинки жүктү Кыргызстандын каалаган аймагына жөнөтө аласыз. Улукбектин катталуучулары үчүн атайын жеңилдиктер бар. Байланыш номери +7 926 763 73 81. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Биз мына Умрада жүрөбүз дагы деле. Сиздерге бүгүнкү чыгарылышта кызмат саякаты Умра компаниясынын ушул биздин Умрага келген мекендештерибизге тамак аш багытында кандай шарттарды кылган, тамак аштын өзгөчөлүктөрү, шарттары тууралуу сиздерге азын-аулак тааныштырып берели деп жатабыз. Жүрүңүздөр анда. Аты жөнүңүз кандай? Макеева Гүлнара. Каяктан келдиңиз? Караколдон келгем, Искөл областынан. Рахмат. Таамдуу болсун тамагыңыз. Мына бул жакта өзүңүздөр көргөндөй кадимки кыргыз шорпосу деп койсок болот. Бул жак макарон, мына адамдар табитине жараша. Бул жакта картошкасы, мынакей. Атайын бул жакта кары-картаңдарга, бардык катмардагы адамдарга ыңгайлуу мына күрүч. Күрүчтөн кошуп, еттен, сорподон, ассаламу алейкум. Буякты көрөлү эми жүрүңүздөр. Мына атын деле билбейбиз, мындай түрдүү таам, мындай салаттардын түрү 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 мындай таам, салаттын ордуна деп койсок болот. Салат түрү экен. Ачуу сууда мына бүт кошулмалары атайын ушундай жашоо чөлкөмгө ыңгайлаштырып, ушул Азияда мисалы үчүн 4 мезгил болсо, бул жакта дайыма ысык, жай мезгили, ошондуктан ысыктан суукка келгенде, сууктан ысыкка келгенде адамдарда жанагындай давлениясы көтөрүлгөндөр, сахары барлар, башка мындай бир жарандарга ыңгайлаштырып жасалганда атайын медициналык мындай бир логика бар десек болот да. Бул жака келсек, мына байкелерибиз бул жак атайын молочный сүт азыктарынан. Бул жакта мындай таттуулар бар, десерт түрү менен мисалы мына көрсөңүздөр. Бүт түрлөрү менен алма мына. Бул жакта нандын эле 4 түрү бар. Нан, булка, мондай жупкалар. Анан калыңыраак үстүнө мондай бир кошулмалар бар экен, анан дагы бир түрү экен. Булардын атын билбейбиз. Бирок баарынын өзгөчө даамы, өзүнчө бир мындай адамды тартып турган курамы бар экен. Бул жакта мына апаларыбыз чайдан алып атат. Даамдуу болсун апа. Жакшысызбы? Кандай болот? Аты жөнүңүз кандай? Ананай, менин атым Зулайка. Каяктан келдиңиз? Бишкек шаарынын Жалал-Абад областынын Аксы районунан келдим. Кудайга шүгүр, тамактары аябай жакшы. Бизге жагымдуу, биздин возрастыбызга ушундай тамактар аябай жагат. Ошо жаткан жерибиз жакшы аябай. Анан бул балам менен да таанышып алдым, мына эң менин сүйүктүү блогерибиз. Чоң рахмат апа. Даамдуу болсун тамагыңыз. Мына бул жакта чайлар, бир катар тамак аш боюнча сиздерге көргөзүп коелу. Мына сүт, сахар, чайдын 2 түрү. Бул жакта
атайын натуралдык сок. Бул жакта суу, муздак суу. Thank you. Бул поварларыбыз экен, мыкты мындай санитардык нормалар, шапка баардын башында. Умраларда амалын аткарып атабыз. Кудайга шүгүр, кыйынчылык жок, баардыгы жеңил болуп атат. Ушу кызмат саякат компаниясына абдан ыраазыбыз. Жакын, мурага жакын экен, мына Кабага жакын барып келип атабыз. Жөө эле. Тамак аштан кыйналганыбыз жок. Тамак аш абдан сонун. Кандай болуп атат тамак аш? Тамак даамдуу. Сиздердин жашка мындай ыңгайлуу болуп атабы? Кыйналбай элесиздерби? Биз каалаган тамак жеп атабыз. Детский болсо детский, молочный болсо молочный, шорпо болсо эт болсо эт. Баардыгы нормальный. Кофе бар, чай бар. Жөн гана ибадат. Жөн гана ибадат кылып атабыз. Аллага шүгүр. Башка көйгөй жок. Башка көйгөй жок. Баардыгы жакшы. Канча болду келгениңизге? Биринчи жолу келип атасызбы? Биринчи жолу келип атам. Мына 28 октябрдабы? Октябрда келе баштадык. Эми Кудай буйрса дагы 11-нде Бишкекке түшүп калабыз деген ой бар. Эсен-аман. Жакшы. Алла буйрса эсен-аман жетип алалык. Эми бул биз дагы ушу бизден кийинки келе турган жаштарга, балдарга, келиндерге, неберелерге айтабыз. Бул жак келгенге жакшы экен, ыңгайлуу экен, ибадаттары жакшы экен. Барыбыз жүрөгүбүз иман толуп, жакшы ниетте болуп атабыз. Маанайыбыз жакшы абдан. Канча жаштасыз ата? Мен 65-темин, 66-га кетип атам мындай. Сиздин жүрөгүңүздө мындай бир козгогон кайсы окуя, кайсы жер болду ушул Умрада? Умрада бардык жерлер эле. Ушу Кабада ибадат кылгандар абдан жакты. Биз укчу элек жаштыбыз да. Ушу Кабага барганда ушу кара ташка жетпейт дечи эле. Кудай буйрса жеттик, кармадык. Дагы бир эртеңден бир амалыбыз калды. Ошондо барып намаз окуй турган жерге барып намаз окуп коюшка ниетибиз бар. Калган балдар мечиттерге бардык, Айша мечитине бардык. Бардык жокту көрсөтүп атат балдар. Балдарга ыраазыбыз. Ушу балдар дагы эл үчүн кызмат кылып атат. Алла ыраазы болсун балдарга. Үй бүлөсүнө тынччылык аманчылык болсун. Чоң рахмат. Сиздин аты жөнүңүз кандай аты? Менин атым Шамши. Мен Карабалтадан келдим. Кандай болуп атат тамак аш? Тамак аш жакшы, аябай жакшы. Мындай эч неме Бираз кечирип калсаңыздар түгөнүп калбай элеби? Жок, баарысы жайында берет. Кийинки потокто чыгып берип атат. Улам жаңылап. Жаңылап турат. Анан биздин программаларда аябай жакшы болду. Баардык жерлерге зыярат эттик. Айлануу эмеси да жакшы өтүп атат. Кудайга шүгүр. Кызмат саякаттын компаниясына жакшы немелерди берем. Бааларды жакшы компания. Ким каалоочулар болсо, кызмат саякат компаниясына келүүнү суранабыз. Ошол мана жакшы. Чоң рахмат. Сиз ата каяктан келдиңиз? Мен Бишкектен келдим. Бишкектен келдим. Тамак аш кандай? Тамак жакшы, бардыгы жакшы, саат бардыгы. Тамак аштан Көйгөй жок. сөз жок. Бардыгы жакшы. Эгер кими келе турган болсо, келсин, бардыгы жакшы, бардыгы жакшы. Умра кыласыз, бардыгын көрсөтөт, бардыгы. Чоң рахмат. Кандай болсун тамагыңызга? Рахмат. Аман болуңуздар. Тамак аш жөнүндө бизге суроо берип атасыңар, балдарым. Тамак аш Кудайга шүгүр, Аллахтын буйруган экен. Буйруган тамактарды жеп атабыз. Тамак жөнүндө эч жерден айып таппайбыз. Бардыгы дайым даамдуу, бардыгы ден соолукка чыңымдуу. Ушуларды көрсөтүп, ушу бизди баштап, алып келип, ушу апаларды сыйлап, дүйнө жүзүндө адамдарды сыйлап, аталарды, карыяларды сыйлап алып келгениңизге сизге чоң рахмат. Ден соолугуңар болсун, өмүрүңөр болсун. Илайым кем болбогула эчтекеден. Силер дагы ошо биз сыяктуу кары болгула. Кары ата болгула, аксакал болгула. Силердин бала чакаңар да ошо силердин жолуңарды жолдоп имандуу инсандардан болушсун. Аллага шүгүр ушунчалыгына. Биз ойлогон эмеспиз. Куда болсо Алланын буйругу. Алланын буйругу менен мына кандай жерлерди көрүп, кандай сонун ибадаттарды кылып жүрүп атабыз. Аллахыма шүгүр бирден бир. Ошо Аллахым
мындан дагы биздин жүрөгүбүзгө ыйман киргизсин, силердин жүрөгүңөргө ыйман киргизсин. Аллахым ушу кылып аткан ибадаттарыбызды баардыгыбыздын кабыл кылсын. Кай жерден адамдар келбей атат, ошолордун тилегин баардыгын кабыл кылсын. Разыбыз силерге балдарым. Өмүрүңөр көптөн көп өмүрлүү болгула. Эч нерседен кемибегиле. Ден соолукта болуңуздар. Мен де şu эжелеримдин сөздөрүнө кошулуп, бардыгыңызды иштериңизге ийгилик каалаймын. Бардыгыңызга ден соолук каалаймын. Бардыгыңыздар иштериңиз ийгиликтүү болуп, бардыгыңыз сак жүрүңүздөр. 2,5 миллиард ислам динин алган жарандар келет экен. 2,5 миллиард. Не деген керемет. Ошол канчалары дагы келе албай жатат. Ошолорго биздин дуабыз тийсин. Биз келип кеткен дейбул, алар да келип ушул жерге ибадат кылып кетсин. Ошо Аллахтын сүйгөн үйүнө, ушул пайгамбарларыбыз баскан жерлерине, ошолордун мечеттерине келишип ибадат кылышсын. İslam önü görsin. 2,5 milyard emес, 5 milyard da bolsun. 5 milyardlar da gelip şu yerge ibadat kılışsın. Tamam, şimdi aytsam biz razıyız. Ne gana yok şu restoranga, şuların обслуживание персоналга жайнат көстөрүп эле не жегишти билбей калат. Ошо биздин дагы Кыргызстандагы тамак аштар дагы кошкон экен деп ойлойм да. Сүзмеси бар экен. Муну да эттерди жумшак бышырып демеле бир жашнакай кылып, тузу кем кылып, бүт эми тузун кем жашнак кылып бышырыптыр. Муну да нандары Анан мен ушул силерге разымын, ушул компаниягачы, кызмат саякатыначы. Ушул силердей балдар көп болсо экен. Силердей балдар көп болуп, ар бир алып келген жараныңардын жүрөгүнө жеткире сүйлөгөнүңөргө устаздарга разымын. Ар бирөөбүзгө 80 адам келди, ушул эмеде 80 адамга бирөөбүздү кыя эметкен жоксуңар. Баары чуркап, тызылдап, чуркап жүрөсүңөр. Өзүңөрдүн апаңардай, атаңардай мамиле жасапчы. Ушул компаниямга ыраазычылыгымды билдирем. Өзүм деле таластыкмын, барам таласка, Кудай буйруса. Мен деле балдарым бар, мен деле туугандарым бар. Мен ошолорго жеткирем. Ошолорго айтам. Ошолорго мен силерге дуа кылып келдим, дуа кылып атам, дуа кылып келдим. Аллахым мекеден силерге насип буйрусын. Анан ушул эгер барам деген эмеңер оюңар бар болсо, кызмат саякатка баргыла. Ошо кызмат саякат баарын көрсөтөт. Баарын мыкты балдар. Өмүргө узун болуп, Аллахым силерге ден соолук берсин. Талыкпай ишиңер жүрө берсин. Канча биз силерге дуа кылсак, өкүндө бирге аман болгула. Ассаламу алейкум ата. Валейкум ассалам. Тамагыңыз таам болсун. Рахмат. Кандай болуп атат тамак аш? Тамак аш абдан жакшы. Кайсы жактан келдиңиз? Мен Көлдөн келгем. Жетеуз районунан келгем. Бул аксакалдарга ыңгайлуу эле болуп атабы тамак аш кандай? Ыңгайлуу, ким каалаган тамагын алып жеп атат, өзүнө жаккан тамагын. Шведтердин столу дегендей. Шведтердин стол дегендей эле бар экен, жакшы, баары. Ким кааласа алып жеп атат. Эмне кааласа ошонун баары бар. Алмасы бар, лимону бар, кактусу бар, жакшы түрү бар. Бизге жакшы эле болуп атат, жакшы. Тамагынан жалып жок. Кандай болуп атат умра? Жакшы элеби? Умра жакшы, умра абдан жакшы болуп атат. Умраны жетектеген биздин жетекчи балдар, ажы башчылар да жакшы жигиттер экен. Алар аябай жакшы түшүндүрүп, тарыхый эстеликтерге алып барып, ушундай иманчылыкты Аллахтын жолун көрсөтүп атат. Эми ушул Аллахтын жолун
дагы мындан дагы жакшы эме жүргүзүп, келбегендерди ушул жерге насип кылып келтирип эметиш керек да. Мына ушул жакшы болот. Кыргыз элине, ушул элибизге, журтубузга тынччылык болсун, токчулук болсун. Аллахым берген жашоодун жашайлы. Элибизге дайыма ушул кааларын ушул жерге келип зиярат кылып. Кандайсыздар апа? Тамагыңыздар даамдуу болсун. Рахмат. Кандай болуп атат? Аты жөнүңүз кандай апа? Атым бар. Шахрихан Эргешева. Кадамжайдан келдим. Сиз апа? Атым да айтайын? Эмне атыңыз? Атым Касиет. Чоңолайдан келдим. Жакшы. Сиз апа? Менин атым Шапаатхан. Бишкектен келдим. Өзүм Лейлектик болом. Сиз апа? Менем Лейлектик болом. Атым Сафия. Анда аксакалдан баштайлы. Тамак аш кандай болот апа? Тамак аш жакшы, аябай жакшы, баары жогу жакшы. Кудайга шүгүр, Аллага шүгүр. Ушунда жеткизгенибиз. Баары жакшы, хаммасы жакшы. Тамагы да жакшы, жататкан жерлери ham жакшы. Баары сулууясы жакшы экен. Өтө жакшы. Сиз апа, кандай болуп атат эми? Бул жакта кандай шарттар? Кудайга шүгүр, бул жакта баардыгы жакшы балам. Эч кемчилик жок. Аллага шүгүр. Мына биз ата бабабыз жетелбеген Кудайдын үйүгө балдарыбыз өмүр узун болсун, бизди жөнөтүп биз келип зиярат кылып атабыз. Алла биздин кылган умураларды даргайда кабыл кылсын. Балдарыбыздын өмүр узун болсун, балдарыбыздан бала чакасы менен ошол жака келсин, аларга дагы насип этсин. Кудайга шүгүр, мына жетпей калсак ажы башчыларыбыз өздөрү бизди жетелеп, өздөрү бизге акырын басып, аракет кылып, бизди жеткирүүгө кызмат кылып, биз менен бирге болуп атат. Эч кемчилик жок. Мана балам, сен дагы ажың кабыл болсун. Чоң рахмат апа. Биз менен бирге болуп атасың. Биз мана сага сүйлөп берип атабыз. Насип экен баардыгыбыз Кудайдын үйүгө келип зиярат кылып атабыз. Баардыгыбыздын зиyaratыбыз кабыл болсун. Өмүрүңөр узун болсун, кылган зиyaratыңар кабыл болсун. Алла насип этип дагы келейик ушул жерге. Балдарыбызга Алла күч кубат берсин. Балдарыбызга да насип болсун. Баардыгы келсин балам. Эч кемчилик жок. Кандай болуп атат апа? Жакшы, Кудайга шүгүр. Кыргызстандан жеп жүргөндө тамак аштар бекен? Жок, ар түрлүү жакшы тамактарды берет экен. Жакшы тамактар баардыгы жакшы. Сизди ким жиберди? Мени балам жөнөттү. Нуркамал уулум. Нуркамал ажынын апасы. Нуркамал ажын. Кайсы Нуркамал ажы? Фамилиясы кандай? Жүрбөйбү? Бул жактабы? Ошол жөнөттү. 3 күн арасында эле насип кылып ушул жерге келип калдым, өзүм билбей калдым. Кабыл кылсын Кудай таалам. Тамак аш жөнүндө баардыгы эле ошо бизди алып келген балдар жөнүндө аябай жакшы ойлоруму, жакшы пикирлеримди айткым келет да, аябай ыраазы болуп атам. Ушунчалык болот деп ойлободум эле. Бизде ал жака, бул жака бар деп программаларын баарын айтып, анан тамак аш жөнүндө айта турган болсок, тамак ашы аябай жакшы экен. Салат, эртең менен кечинде ошо завтракка кашадан бери бизге ылайыктуу, биздин возрасттарга ылайыктуу тамактар бар экен. Салаттар, сладкилер, баардыгы аябай жакшы. Мен ошо тааныштарыма уже айткым келип калды, ушул эме компания менен баргыла деп. Оңтойлуу экен, баягы зиярат кылганга дагы убакытты албайт экен да. Тамак аш жөнүндө кол көрүп өзүбүздү убакытларыбызды албай, ошо аябай жакшы шарттарды түзүп коюшуптур. Ушу балдарга рахмат. Ушу ким ушул компанияны ачкан болсо дагы, ким ошо бул жерде көп балдар иштешет, ошолорго рахмат. Ден соолуктары чың болсун. Тамак аш багытында эми Кыргызстандын колоритине ыңгайлуу, бизге ыңгайлуу аябай. Сүт азыктары кандай болот атат негизинен? Ошо сүт азыктары, ошо айтып атпаймынбы? Кашадан бери бар экен, сырлар бар экен, буштактар бар экен. Ошо биздин тамактарга окшош экен да, эң негизгиси. Сизге негизги кайсы тамак жагып атат өзгөчө? Мага эртең мененкисин ошо кашасы жагып атат. Анан кийин баягыдай буштактары, сырлары, салаттары жагып атат. Ден соолукка биздин возрастта аябай жакшы го. Ошолор аябай жакты. Анан кийин ошо бизге ылайыктап этти көп берип атат аябай. Эттери да жумшак, баардык ар тараптан баардыгы эле тамак ашы баардыгы жакшы да.
биздин менталитетке туура келет экен, биздин тамактарга окшош экен. Биз ойлодук эле бул жака келгенде көбүнчө бул жактын арабтардын тамактары кошулса, бизге ошентип айтканда мурда баргандар. Бул компания менен эмес, башка жакта баргандарчы. Ичине майда чүйдө алып алгыла, ичине эме болбой калышы мүмкүн деп. Анан анча-мынча алып алганбыз, бирок аларыбыз өтө деле желбей эле турат. Бул жактын тамагы өтө жакшы экен. Өтө жогорку сапатта. Жакшы апа. Анан кандай сизди ким жиберди? Кантип келип калдыңыз? Мени балдарым, кыздарым жөнөттү. Аллага ыраазычылык билдирем. Ошо мен оюма деле келчү эмес, мага ушундай эме болот эле баягыдай. Кол жеткиз, умрага, ажыга баруу деген нерсе. Ал качан болот? Ишке ашпаган кыялдардай болуппу? Кыялдардай болот эле. Анан кийин балдарым, кыздарым барып келиңиз апа деп жөнөткөндө ушунчалык аябай башкача бир сезимдер келди. Бул жака келгенде андан бешбетер көп аябай биз билбеген көп нерселерди үйрөнүп, көрүп, аябай ушунчалык жакшы маанайда жүрүп атабыз. Өзүңүздөр көргөндөй бул жакта атайын мындай тамактар түгөнүп калган учурда монтип жаңылап кайрадан алып келип ушу 2 саат бою биздин ушул Умрадагы кызмат саякаты менен келген мекендештерге мондай кайрадан жаңылап турушат. Негизи эле мындай бир дагы ушул Умрага келген биздин жарандар ушул тамак аш багытында бир дагы нааразычылык пикирин уккан жокпуз, кулагыбызда чалган жок да. Демек, кызмат саякатынын кызматы тейлөөсү мыкты экендигине дагы бир жолу ынансак болот. Мына урматтуу көрөрмандар, өзүңүздөр көргөндөй дээрлик тамак аш ичип аткан биздин ушул Умрадагы зыяратчыларыбыздын агымы суюлуп калды. Кечигип калган, ушундай бир тамак ашка жетишпей калган жарандарыбыз келсе, тамак түгөнүп калат деген сөз жок да. Анткени мына бүт барысы мына өзүңүздөр бул жакта да тарсаңыздар мына улам жаңылап, улам ушундай келген биздин умрачыларга жаңы тамактар менен камсыздап турат экен. Бул абдан жакшы мындай бир өзгөчөлүгү десек болот. Урматтуу көрөрмандар, кимде ким ушул Умрага келүүнү же ниет кылып жүргөн мекендештер, жакындарыңыздарды, ата-энеңиздерди же өзүңүздөр келсеңиздер, Умра кызматында кызмат саякат Умра компаниясын тандасаңыздар, менимче адашпайсыздар. Анткени бул жерде эч бир жасалмалуулук жок, болгону реалдуу ачык көрсөтүп бердик. Барыңыздар, келиңиздер, ушул ибадатыңыздардын толукталышын дал ушул жак менен камсыздаңыздар, бар болуңуздар.